2 жашка моолунда буюрса январда 2 жашка толот. Жакында эле айыл чарба көргөзмөсүнө багусундагы арашан тукумундагы койлорун алып чыккан Тимур Гайыпбек уулу 30 жылдан бери селекция менен алектенет. Убакыттын ушул аралыгында төккөн мээнети текке этпей, Кичимекени Кочкор районунда анын жолуна түшкөндөр арбын. Алардын айтымдарында түйүлөө салмактары 100 граммдан өйдө азыклары мурунку 25-30 килограммдарына салыштырмалуу 3 эсе кирешелүү. Маселен, тазаганды кочкорлордун эң мыктылары бүтүндөй борбордук Азия чөлкөмүндө алтынга тете. Тагыраагы бирөөсү бериле дегенде 200 000 сомдон кем эмес. Бул кой деле ошондой жейт. Сапаттуу кой деле, баягы кыргыз кой деле, баягы жайдары кой деп коет эмеспиз. Ошол кой деле ошондой жейт. Убарасы деле окшош эле. 300 кой айдаганча 100 койду айдасаң ошол прибыльный болот. Экинап келген бул музосу. Ал эми ара көлгө коңшулаш Эпкин айылынын фермери Тынчтык Айдарбеков тээ башынан эле сүт багытындагы бодолорду көбөйтүү менен машакаттанат. Былтыр өз чарбачылыгын Чехиядан бирөөсү 250 000 сомдон сатылып алынган симментал асыл тукум уйлары менен кошумчалаган. Кочкор өрөөнүн климаты жактыбы, же асыроосу жараштыбы, айтор учурда ар биринен 30 литрден сүт саалууда. Жай күндөрү мындан да көбөйүп, баардан мурда майлуулугу менен өзгөчөлөнөт. Кармандын пикиринде жайыттардын деградацияга учуп жаткан мезгилинде 4 түлүктү буга чейин көнүп калгандай тоо талага айдап жибербестен колго багууну кеңири жайылтуу зарылдыгы корч. Биз мурун жалаң эле жайыт менен мал багып жүрүп, колго бакканды жакшы өздөштүргөн эмеспиз да. Анан ошондуктан азыр ушундай жакшы породадагы малдарды алып келип колго багып, жайыттарды, экологияны сактай турган болсок, бул эми мамлекет үчүн жакшы эле нерсе да. Кубанычтуусу Нарын облусунда малдын асылдуулугун көтөрүүгө эл аралык донорлор менен инвесторлор да кызыктар. Алсак, сүт секторунун өндүрүмдүүлүгүн жогорулатуу долбоорун алганда, Теңир Тоолук 889 фермерге жалпы суммасы 115 миллион 170 000 сомго сүт жана эт багытындагы уйлар сатылып берилген. Алардын бири Кочкор районундагы Кара Суу айылынын тургуну Нургасет Айтбек уулунун энчисине тийген. Азыркы тапта 10-15 литрден сүт алып атабыз кенен. Былтыр алганбыз, ошондо быйылкы балдары чоңоюп калды, где-то 6-7 айлык асты. Кийинкилер жаш музолуй болду. Ошолорду окуп атабыз. Кандай туура чөп беришти, кандай туура саашты, кандай учурда буларга кандай учурда дары беришти. Мисалы, эртең мененкисин кышында жылуу суу берүү, жайында жакшылап көк чөп аркандоо, кышында силоз, жылуу сарайга камоо. Жогоруларга кошумча аталган долбоорго ылайык 2800 уй жасалма уруктандырылган. Бул аракеттерге баш аягы 5 миллион Америка доллары сарпталгандыгын белгилейле. Аткарылган мындай жумуштардын натыйжасында сүт көбөйүп, аны кайра иштетүү кыйла жанданган. Эгер мурда жалпы өндүрүлгөн сырьёнун болгону 2-3%дан ар кандай сүт азыктары дайралса, учурда бул көрсөткүч 12% деңгээлге жетти. Биз Нарын облусундагы 3 жыл ичинде аткарылган иштерге ыраазыбыз. Эң башкысы, биз чегерген каражат өз максатына пайдаланылып, Теңир Тоолук чарбакерлер малдын санын эмес, сапатына басым жасай башташыптыр. Албетте, мындай шартта кур дегенде борбордук Азиянын рыногунан татыктуу орун тапса болот. Бул экспорттун көлөмү көбөйөт дегенди билдирет. Биз ушуга кубанычтабыз. Негизи мал киндиктүү Теңир Тоо жергесинде айыл чарбасын көтөрүү багытында 7 кластер түзүлгөн. Азырынча алардын ийгиликтери туурасында айтуу эртерээк. Бирок арасында сүт сектору сыяктуу алга карай кадам таштай баштагандары бар. Бөлөкбай Шермбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР, Кочкор району.